Assalomu alaykum. Salamатсыздар, кымбаттуу замандаштар. Мен Турусбеков Жекшенбек Жакбек уулу. Адабий ысымым Жекшен Жетиген. Сары Өзөн чүйдүн Панчулов районундагы Күрпүлдөк айыл өкмөтүнө караштуу Киров айылында 1957 жылдын 5 декабрында жарык дүйнөгө келгем. Мен райондук басма сөз кызматында райондук эмгекке даңк газетасында 30 жылдан ашык эмгектенип, азыр татыктуу эс алуудагы кезим. Кыргыз Республикасынын улуттук жазуучулар жана журналисттер союздарынын мүчөсүмүн. 10дан ашык китептердин авторумун. 1995 жылдары ушу биздин жердешибиз Алыкул Осмонов Залкар акыныбыздын жердеши катары ушу көп жылдардан бери ушу Залкар акын жөнүндө өмүрү жана чыгармачылыгы боюнча көп жылдаган изилдөөлөрдү, иликтөөлөрдү жүргүзүп, 1995 жылы адегенде ушу Алыкулга таазим деген 2 китептен турган даректүү баянды өз каражатыма чыгаргандыгым үчүн жазуучулар союзуна дароо кабыл алынгамын. Ошол кездеги жазуучулар союзунун төрагасы Жали Садыковдун жана Төлөгөн Касымбековдун жана Алыкул изилдөөчү Кеңеш Жусуповдун колунан ушу жазуучулук билетти алды элем. Анан ушул Алыкулга таазим деген чакан китепти ушу жыл өткөн сайын жаңы үлүктөөлөр менен мына ушул кезге 2015 жылга чейин Алыкулдун 100 жылдыгына карата ушу Алыкулдун батпас күнү деген китепти чыгарууга үлгүрдүм. Мына бул 2000 жылы чыкты эле. Ал эми 2015 жылы ушу мына Алыкулдун батпас күнүнүн жаңы, мындайча айтканда ушу акындын 100 жылдыгына карата ушул китепти жана орус тилинде ушу мына Певец любви деп Алыкул боюнча ушул китепти чыгарганга жетиштим. Мына ушул акындын 100 жылдыгына ушул китебимди эске алып, жазуучулар союзунун Алыкул Осмонов атындагы адабий сыйлыгын жеңип алгам. Анан мындан тышкары ушу Алыкул Осмоновдун чыгармалар жыйнагы негизинен ырлары ушу колдо аз болгондуктан ушул кездеги жогорку кеңештин депутаты болуп шайланган Капталарык айылынын кулуну Замырбек Садыбакачев Эсен Амановдун демөөрчүлүгү менен ушу Алыкул Осмоновдун чыгармалар жыйнагын, мына Алыкулдун ырларын чыгарып үлгүргөн болчумун. Мына бул жерде Алыкул Осмоновдун ырлары китеп программасына, мектеп программасына кирген поэмалары жана жолборс терисин кийген баатырдан үзүндү жарыяланган болчу. Андан кийин негизи мен биздин районубуздагы эң мыкты чыгаан инсандар, айталык социалисттик эмгектин баатыры 12 баала төрөгөн Баатыр эне Кызыл чачы мээнеткеч эжекебиз Гүлсара Сулайманова жөнүндө китептин жана ошондой эле 1985 жылы саанчылардын мелдешинде 1-орунду жеңип алган Какен Дүйшөнбеков эже жөнүндөгү материалдарды жазды элем. Жана ошондой эле тарыхый санжыра китептерди дагы чыгарууга үлгүрүп, биздин мына Канай Баатырдын уулу неберелери ушу Курама жөнүндө азыр мына Курама айыл өкмөтү деп айтылып жүрөт. Ошол Курама атарында китебин жазууга үлгүргөн болчумун. Анан бул жерден мен айтып кетейин дегеним, ушу кыргыздын дагы бир Залкар акыны Турар Кожомбердиевди биздин поэзия күйөрмандары жакшы билет. Мына ошол Турар агайыбыздын дагы ушу маарекелик тоюна деп мен мына Турардын Арзуусу деген китепти
Mına 2016-жылы басмадан чыгарууга үлгүрдүк. Андан кийин мен ушул жерден мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, ушу Кыргыздын Залкар акыны Алыкул Осмонов жөнүндө чындыгында элибизде ала кушту атынан да чыныгы мээнет кылган мына биздин ат башылык Алыкул изилдөөчү, публицист, ушул негизи адабий изилдөө боюнча илимдердин кандидаттык даражага жетишкен Шаршембай Үсөналиевич Ажыбеков деген жигитти биринчилерден болуп атап кетким келет. Ошо Залкар акындын ырлар жыйнагы азыр чынында да кол жеткис болуп, окурмандар арасында дагы жакшы жетпей жатат. Ошону эске алып, ошо Шаршембай мырза мына Алыкул Осмоновдун дагы ушул ырлар жыйнагын, поэмалар жыйнагын ушул абдан көрөгөчтүк кылып, ушу окурмандарга тартуулады. Андан кийин дагы эле ушу Шаршембай мырзанын колунан ушул мына Алыкул жана музыка деген китептин жарык көрүшү бул чындыгында эң кымбат адабий жана музыкалык эмгек деп эсептейм да. Ушу Залкар акындын көптөгөн ырларына оондор жаратылган. Муну чында эле көпчүлүгү ушу маалымат жетпей жатат окшойт. Мына ушул ырлар жыйнагын деп айтып койсок болот. Ушунун баарын чыгарууга чындыгында Шаршембай мырзанын мээнети күч. Анан бул жерден эми мен кези келгенде айтып коеюн. Мынау ушул китептеги ноталардын баардыгын компьютерге түшүрүп, жана ошондой эле бир нече Алыкул Осмоновдун сөзүнө жазылган менин ырларымды жана өзүнүн оондурларын менин уулум Элдияр дагы ушул китепке киргизген. Мына ушул жагынан мен Шаршембай мырзанын атынан деги эле Капталарыктык Алыкул Осмоновдун жердештеринин атынан ушу Шаршембай мырзага жана Элдиярга терең ыраазычылык билдирем. Мына ушул оонду ырларынын жыйнагы ушу музыкалык мектептерге жана ошондой эле жалпы бирүүчү мектептердин колуна жетсе, ушу биздин балдар акындын ырын ырдап, көптөгөн чыгармалары менен тааныш болот эле. Андан кийин ушул боюнча дагы айтып кетейин дегеним, кымбаттуу замандаштар, мен ушул китептерди жазып коюу менен эле чектелип калбастан 2017-18 жылдары ушу биздин шайыр апалардын топтору биздин деги эле Сары Өзөн чүйдө эмес Кыргыз жергесинде көбөйүп бара жатканын эске алып, ушу биздин райондо биринчилерден болуп, мен өзүм фамилияларыбыз уйкаш, мына Турусбекова Эльмира Султанбек кызы өзүбүздүн райондогу Чорголу айылынан, ал дагы ушу көп балалуу үй бүлөдөн чыккан катары ушу биздин Казыбек Тилебалиев атындагы жетим балдар мектеби бар биздин Панфилов районунда, Панфилов айылында жайгашкан. Ошол жерге барып, ошол Турусбекова Эльмира менен таанышып, анан экөөбүз ушу биздин райондон дагы кантип шайыр апалар чыкпасын, келип экөөбүз уюштуралы деп, ал тиги апаларды көндүрүп, улуттук кийимдерден алып берип, кичине демөөрчүлүк кылып, ал эми көркөм жетекчиликти, ошонун баарын музыка жана башка иштерин баарын колума алып, ушул Чорголунун жана Чалбардын кыздарынын атынан ошо апаларды Алыкулдун кыздары деген ат менен ушу мына 7-8 жылдан бери ушу республикага, жерлерге барып, ушу 7 дубан элибизге ушу Алыкулдун өмүрү жана чыгармачылыгы боюнча насаатчылык ишибизди ушу кеңири жайылтуу боюнча ушундай аракет иш кылып келатабыз.